Kırgız Respublikasının birinci eldik kurultayının işin açık dep jarıyalayman. Бишкекте элди курултай башталды. Ал 2 күнгө созулат. Ага өлкөнүн булуң бурчунан эл элегинен өткөн делегаттар катышты. Анда мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов учурда курултай тууралуу мыйзам кабыл алына электигин, жыйын президент кол койгон убактылуу жобонун негизинде өтүп жатканын билдирди. Ошондуктан салт боюнча биринчи курултайды ачуу укугу эң улуу делегатка берилип, биринчи элди курултайды 80 жаштагы экс-депутат Кемелбек Айшыралиев ачты. Ушул курултайыбыз өлкөбүздүн өсүшүн, өнүгүшүн, калкыбызга бакубат турмушту, тынчтыкты, ынтымакты, биримдикти алып келген ак жолтой курултай болсун. Аллах акбар, амин. Рахмат сиздерге. Андан соң биринчи элди курултайдын төрагалыгына Кадыр Кошалиев шайланды. Курултайда эсептөө комиссиясы түзүлүп, курамы 1 добуштан бекитилди. Анда 20 делегаттан турган аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү сунушталып, колдоо тапты. Президент Садыр Жапаров курултайдын күчүн коррупцияга каршы күрөшкө багыттай алса, натыйжасы сөзсүз болоруна ишеним артты. Биздин ата-бабалар ушул курултай институт аркылуу эл менен бийликти байланыштырып, элди бийликтин чыныгы ээсине айланткан. Андыктан биз анын байыркы уңгусун бузбай, ошол эле маалда заман талабына ылайыктап, калкыбызды олуттуу чечимдерди кабыл алуу иштерине кеңири катыштырууну көздөп жатабыз. Бүгүнкү биринчи элдик курултайыбыздагы элибиздин, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнүн жолдорун издеген, жалпы калк акылдашып кеңеше турган улуттук улуу жыйын десем жаңылышпаймын. Элдин тарыхында мамлекеттин келечеги элдик жыйын аркылуу аныкталган учурлар аз эмес. Бул жолу шайлоочулардын ишенимин алып, элдин элегинен өткөн делегаттар дымактуу сунуштарын айтышты. Баткенден чек арага чектеш жашаган делегат элдин тилеги чек арадагы тынчтык экенин белгилеп өттү. Урматтуулар, Лейлек району Баткен областынын дагын андан ары 200 километр ошол Тажикстандын Кастыкор Хаджент деген мына ушул залдын бул дубалы Кыргызстан болсо, ошол аркы дубалга жетпестен Тажикстан границасында турабыз. Өтө татаал акыбалда. Бирок биздин балдарга, биздин окуучуларыбызга, элибизге, кыз келиндерибизге, бойдо бар энелерибизге эртең ок атылбай таң атар бекен деп түндө чочуп койгон болсун экен деп турабыз. Мына бул өтө чоң маселе. Бул жыйында элдин калың катмарынан шайланган 1022 делегат катышууда. Курамында 12 улуттун өкүлдөрү бар. 924-үн эркектер, 148-ин аялдар түзөт. Алардын жаш курактарын тизмектесек. Жаш курагы боюнча төмөнкүдөй. 18-ден 30 жашка чейин 23 делегат, 30-дан 40 жашка чейин 141, 40-тан 50 жашка чейин 197, 50-дөн 60-ка чейин 268, 60-тан 70 жашка чейин 330, 70-тен 80 жашка чейин 97, 80 жаштан жогорку 14 делегат. Ош облусунан 179 делегат, ал эми шаар боюнча 30 делегат элди курултайда маселени жеткирүү жоопкерчилиги менен катышууда. Бул арада Ош шаарынын мэриясы шаар тургундары жана коноктору үчүн шаардын борборуна лед экран орноткон. Анда борборкада өтүп жаткан элди курултай түз чагылдырууда. Элдин көйгөйүнө депутаттар жеткизе албай, мына 7-чи чакырылыштагы депутаттар дагы деле болсун бири-бирин сын коюп, бири-бири кекилик деп эме аттарды коюп ашты сазган. Ошон менен элдин көйгөйү унутта калып кетти. Эми бул элди курултай элдин үнүн жеткизип туруп, элдин ишин бүтүрүп, өзүнүн ар жеринде иштерди чечишке чоң көпүрө болот. Эл менен ошо элдин артынан шайланган делегаттарчы. Мен ошондой түшүнүп атам да. Жыйында жакын арада элди курултайдын статусу жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралаары айтылды. Белгилүү болгондой, парламент курултайдын статусу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл ала элек. Ошондой эле урматтуу агайын туугандар, мен ушул залда отурган бардык жыйындын катышуучуларынан иштиктүү,
келешектүү, омоктуу ойлорду, сунуштарды берет деп ишенем. Майда барат көйгөйлөрдөн алыс болуп, мамлекетибиздин эртеңин аныктаган ушул жерде бир жакшы чечимдер, жакшы ойлор айтылат деп мен ишенем. Кыргыз ошон үчүн кеңешип кескен бармак оорубайт. Ийри олтуруп түз кеңеш деген. Мына ошон кеңешүүдө ушул ордон биз береке болсун. Биз жакшы чечимдер менен, жакшы натыйжалар менен ушул жыйыныбызды жабайлы. Курултай институту былтыр 5-майдан тартып күчүнө кирген Конституцияда жазылган. Агалайык ушул жылдын 1-сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Бирок быйыл май айында парламенттен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун четке каккан. Буга байланыштуу Садыр Жапаров 1-элдик курултай ноябрда өткөрүү тууралуу жарлык чыгарган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.